Салам достор, мен атым Сыймык. Сиздерге мен кыштакта бир күн аталышындагы аудио подкастымды угууну сунуштайм. Бул долбоор аркылуу сиздер Кыргызстандын түрдүү аймактарындагы кызыктуу айылдар, ал жердин диалектикалык өзгөчөлүктөрү менен тааныша аласыздар. Эң өзгөчөлүгү мен ар бир барган айылда бир кыз менен таанышам. Анан ошол бийкеч мага айылды тааныштырууда жардам берет. Биздин подкаст сиздер үчүн ыңгайлуу жана кызыктуу болушуна ишенем. Анткени биз диалектикалык сөздөрдү толугу менен түшүндүрүп беребиз. Маалымат иретинде айтайын, биздин бул долбоорду сиз өзүңүзгө ыңгайлуу болгон бардык форматта көрүп окуй аласыз. Ал үчүн биз ТВ жана сайттагы версиясын дагы даярдаганбыз. Аларды сиз биздин ТВ YouTube каналынан жана Ынтымак Чекит KG сайтынан кыштакта бир күн деп издесеңиз табасыз. Бизди бул айылындагы мен сиздерге жана айткандай бир айым тосуп алмак. Роза, салам. Сизби? Мен сиз менен телефондо сүйлөшкөн Сыймык. Звонокти мен кармалар мен. Кандай анан? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, баары. Өзүңүз кандай? Жакшы келип алдыңызбы? Бир аз күлбөгөн аба ырайы болуп кетти. Ошон жуман кырет болду го. Сиздин уруксатыңыз менен сиздебей мен сен деп эле кайрыла берсем кандай болот? Макул. Жетип калдыкпы? Ооба, келип калдык. Биздин программанын шарты боюнча ата-энеңизден уруксат алып, анан айылды тааныштырууга уруксат да. Азыр биринчи мен ушул үй жумуштарын жасап сага жардам берем. Анан айылдын тарыхын айтып берген аксакалдын үйүнө барабыз. Айылды кенен тааныштырууга мүмкүнчүлүк. Жакшы болот. Жетип калды окшойт да? Ооба, келип калдык. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолукта. Жакшы. Өзүңүз? Аллага шүгүр, жакшыраак. Небелерди эрişтип? Небелерди силерди күтүп турабыз. Атайын ош шаарынан келип калдык, ушу Акман айылын Жакшы да, келип. чагылдырып берели деп. Анан сиздин кызыңыз Роза бүгүн бизге жардам берсин айылды тааныштырууда. Биз жакшы билбейбиз да, сиз уруксат берсеңиз. Майли, жакшы болот. Кана жүргүлө үйгө, чай ичкиле. Чайды анан ичебиз. Азыр кандай иш бар, мен бирөөнү жасап көрөйүн. Отун жарайынбы? Негизи бул жумуштарды эркектер кылабы же? Эркектер кылат да. Сөзсүз эркектер кылыш керек. Ооба. Бул азыр кайсы дарак? Кышында кайсы отундар жагасыздар? Ошол отундарды бул жерде от менен плюс көмүр жагы. Көмүр албасак болбойт. Канча тонна көмүр жагасыңар жылына? Канча тонна? Отун көбүрөөк болсо азыраак көмүр кетет. Жанагы кээ бир аймактарда бар го. Күйөөлдөрдү отун жардырып сынап көргөн. Силерде дагы ошондойбу? Ооба, негизинен бизде деле ошондой. Бул негизи Кыргызда бар салт го. Бул жака келин болуп келгендер кыйналышпайбы? Кыйналышы дагы мүмкүн эгер Башка тала жумуштарын кыла албаса. Бизде Акманда көбүнчө тала жумуштарын да кылышат. Дарбыз. Дарбыз эгишет. Эгез. Пахта. Көбүнчө ушулар. Ал жумушту көбүнчө эркектер жасашабы же кыздар аралашып элеби? Тала. Кыздар, балдар деп бөлүнбөйт. Болушунча кыздар дагы жардам беришет. Демек кыздар, балдар, эркек кишилер баары эле кыла беришет. Негизи мен ушул айылга күйөө бала болуп калсам да, кандай өзгөчөлүктөр болот? Мен үчүн тааныш эмес кайсы жагдайлар болот дейм да? Негизинен биздин айыл өтө деле кыштакка кирбейт. Негизинен анча деле кыйналышпайт, бирок көп учурда биздеги жигиттер ат менен көп мындай ат багып, ошого окшогон көк бөрү чабып, ошого окшогон жумуштарды көп жасашат. Ошого ар бир үйдө ат бар да. Ар бир үйдө болбосо дагы эки үйдүн биринде сөз. Ошон үчүн ат миништи да билиш керек. Демек күйөө баларга ат мингизип сынап көрчөбү? Ошондой десем да болот. Бүгүн мен да минип көрсөм болобу? Макул, жүрүңүз анда биринчи атты анан кийин минип көрүңүз. Жүрүңүз анда, кеттикпи? Ооба, кеттик. Атты токуп күйөө баланын билетин көрсөтүп коеюн. Бул жакта ат? Ооба, ушул жакта. Жүргөнү биякта окшойт. Ооба, жүргөндүн айын турат. Ал болсок жакшы болот. Анда. Жүргөндү алабыз. Кире берели? Киребиз. Теппейт, Жок. Жүргөнү салып берейин. Чын адамга бир аз жатырмак мүмкүн. Бир аз сезип атат, ээси эмес экенин. Токумдар каяктамын? Сыртта. Күйөө балдарды ушинтип ат мингизип сынайбыз дегиле анан. Сөзсүз. Сырттан токуйбузбу? Ооба, сыртта. Сен өзүң дагы ат минесиңби? Ооба, менен. Ат минип чоңойгонсуң, Ооба. Токушту билесиңби? Ооба. Демек, азыр мен билбей калган жерлерин сенен сурайт экем. Каяктан Бул токуйсуң? жака. Бияка, Бул жерде. Жабдыктар биякта? Ооба, бул жакта. Сен атты кармап турсаң, мен алып токуйун. Биринчи тердик менен токумду салабыз.
Тердик, сыртынан тоқым. Тұра. Тура. Дан кейін ерін қойыз. Жаз. Жаз дейбі? Ооба. Жазын қойыш керек. Оны аттың денесіне өтіп кетпес үшін қойылады. Екіншісі бұл жағына. Бұндан кейін басмайыл. Тұра, басмайыл ба? Ооба, басмайыл. Сынудан өтіп өтем ба шонда? Ооба. Отын жардым. Атты оқып атам. Мен ішті білсем, бұл ұшынша бекем. Қамшысы бұл жақта. Ооба, бұл жақта. Дайыр? Болды, нөріңіз. Менесің бе? Мақұл. Olur. Өзім менің көрсейін. Көрдің бе? Қандай? Үшінші сынаша? Жақшы еле тоқылып тұр еме. Сен мені көр, сені көрелі. Не әресің үшінде? Қыздарым үшін тіп жеңіл атымен шен бірінші ой көріп атышым. Бастыр. Анан бірнеше сұраларым бар, анан берем. Қышқа қарабай ойындар болып тұрады. Улақ тартыш, улақ өзі көктөрі деп аталышы, бірақ біз улақ дейіз, бек-бешті тағы қойышады. Жігіттердің ойындары, қыздар қыз қумайға қатышы? Ооба, бирок көмөс. Көміз. Сен де қыз қумай ойнайсың? Жок. Анда емес бе? Неге атты жақшы мінген қыздар адатта қыз қумайға шығышады? Мен шықпаймын. Bir сынап көршің керек, бұны баққанды білесің бе сен? Жемін чөбін беріп. Білем. Тінші жоғады. Білесің? Ана көрішілерге дағы пайдалы малымат айтып кетелі. Ат туылғаннан баштап. Жаштарын білесің бе? Ооба, білем. Жаңы төрөлгөн 6 айга чейинки жылкынын баласы жабагы болот. Андан кийин кулун. Кулун 1 жашқа чейин. 1 жашка чейинки. Андан кийин тай. Ал 1 жаштагы жылкынын баласы. Андан кийин башты. Кунан? Кунан. Кунан. Ал 2 жашка чыкканда кунан болот. Андан кийин пышты. 3 жашка чыкканда, андан кийин 4 жашка чыкканда асый болот. Асый. Анын 1 асый, 2 асый болуп ушинтип кетет. Кете берет. Кыз кишинин ушундай маалыматтарды билген биринчи болуп атышым. Чындап аба ырайы өтө начар болуп атат. Жамгыр жаап, суу болбой анда эртерээк. Ким айылдын тарыхын билген? Макул, менин абам бар ошол. Атты байлап коюп ошол жака барган. Алгача айтсаңыз ушул Ахман айылы эмне себептен Ахман деп аталып калган? Bismillahirrahmanirrahim. Ахман айылы деп аталып калышы, Ахман деп аталышы биздин чоң аталарыбыздын аты Ахман болгон. Мына ошол себептен чоң аталардын атынан Ахман деп аталып калган. Эми биз Ахман деп аталышы ошо Каба уулунан берегин айтайлы. Мына ошондо Ақан, Ахман, Дашман деген 3 уулу болгон. Ошонун ортончу уулу Ахман. Биз ошо Ахмандан тараган элбиз, ошон үчүн ошо чоң атанын атынан Ахман деп аталып калган. Илгери мынабу кара Үңкүр дарыясынан бери жагындагы айылдар жалпысынан Ахман деген. Эми эл көбөйүп өсүп, саны жетип, колхозго бөлүнүп, айылга бөлүнүп, ошо өзүнчө айылдар аталып калган. Эми ошол Ахман деп аталышынын себеби ошо чоң атабыздын атынан аталган Ахман. Демек, адамдын атынан эле? Адамдын атынан. Болжол түрдө кайсы жылдары, канча жыл мурда эми? Элдер отукташканда бул жерге? Бул эми жылдары анык эсимде жок. Бир 6-7 ата өткөндөн кийин ошондо бир азыркыдан алып көрсөк, ошо 16-17 кылымда келип ушул жерге отурукташып башташкан. Отурукташып ушул жерде жашап калган. Жалпысынан ошо бул жакта мундуздар жашайт да. Мундуз уруусу. Мундуз уруусу. Ошо Жалал Абад облусунда Базыргон
районда мундуздун эң уюткусу деп коет. Ошол көп жашаган жер ушул Акман болот, Базар Ордон району. Дегелик 5 кылымдан бери элдер жашайт. Элдер Учурда элдин саны канчага жетип калды эми? Канча бүтүн үй жашайт? Айыл биздин айылда Акман айыл Акманда өкмөтүндө. жалпы. Акман айыл өкмөтүндө 4000ден ашык неме. Түтүн. Калчы. Кожолук. Калктын саны. 600дөн ашык кожолук бар эми мына ар айылдарда. Бириктиргенде эми ушу 12-13 миңге жетет. Бардыгы 12-13 миң. Негизги тиричилиги эмне менен калктын? Эми бул жерде айылдын негизги тиричилиги бардыгы дыйканчылык, мал чарбачылык, ошол тармак менен эмгектенип жашашат. Негизинен эмнелерди коет? Негизинен да эми мунун ичинде мугалими бар, доктору бар, башкасы бар, көрүнүктүү адамдар чыккан. Мына ошол Акмандан чыккан 6 сазыптан бери депутат болуп жүргөн Өмөрбек Текебаев ошол бизден айылга жогорку Акманда турат. Осмонов, Бекмаматов. Салыбаев дегенде мына ушундай жетекчилер көп чыккан айыл. Жакшы. Кайсы улуттар жашайт? Жалаң кыргыз улутундагы калк жашайбы? Бул жерде өзбеги бар, түркү бар, кыргызы бар. Аралаш bir 12-13 türlü halk жашайт улуттар. Биздин айылда билим алууга өтө кеңири шарттар бар. Бул лицей, номер 71-лицей. Бул лицейде жаш чектелбейт. Айылдагы жаштардагы мектеп окуучулар да келип окуса болот. Октон сырткары кыскасы бош убактысын ушул лицейге келип билим алуу менен өткөрүшөт жаштар. Кайсы тармактарда окушат? Тигүүчүлүк жана поварлык. Жакында эле айдоочулук дагы кирди. Ошол боюнча. Лицензиясы бар? Бар. Документ беришет? Беришет, диплом беришет. Качан ачылды? Бул былтыр ачылган. Демек, Былтырдан бери жакшы иштеп келет. жыл бою иштеп турат. Ооба, иштеп турат. Азыр Кирип тааныша алам да. көрсөк болот, Ооба. Ооба, Кайсы иштеп кабинет атат. бул? Бул ошол поварлардын кабинети. Алар ушул жерде жазып окушат. Тигил жакта практический сабак ошол жакта. Кайсы жакта практикалык сабак өтөт? Ушул лицейдин алды жагында столовой. Бирок азыр студенттер жок. Азыр жок. Азыр онлайн сабак болуп атканына байланыштуу онлайн окутушат алар. Мынакей Роза, бүгүн аябай бизге чоң жардам бердиң. Айылды элге чагылдырып берүүдө. Сага ыраазычылык айтабыз. Үйүңө дагы келип калдык. Ооба, келдик. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип биздин сапарыбыз аягына чыкты. Кийинки серия мындан да кызыктуу болот. Анткени биз сиз менен Ноокат районунун Айман Нарай айылынан жолугабыз.